Сооронбай Жээнбековдун чаткалга болгон сапары жергиликтүү волейбол мелдешине туш болуп калды. Кезинде спорттун бул түрү менен машыккан талапкер мелдешти кыя өтүп кете алган эмес. Ал спортчулар менен бирге топ ыргытканга жана баарлашканга үлгүрдү. Сооронбай Шарипович жаш кезинде студенттик команданын капитаны болгонун эстеп, алыскы райондордо спортко кызыккан жаш балдардын көптүгүнө абдан кубанды. Сооронбай Жээнбеков спортко жана сергек жашоо образына өзгөчө мамиле жасайт. Андыктан ар бир айылда спортзал болуп, элет менен шаардын жашоо шарты бирдей болуш керек деп билдирет. Бул жөн гана курулай сөз эмес. Спортзалдарды куруу Жээнбеков премьерлик кылган маалда эле аймактарды өнүктүрүү боюнча долбоордун концепциясына бекиткен. Бул реформалар айылдарда көзгө илинбей калган бирок таланттуу балдарды сууруп чыкканга өбөлгө түзөт дейт белгилүү балбан Руслан Түменбаев. Мисалы, ар бир спортсменге, чтобы жакшы ийгиликке жетиш үчүн бу ата-энелери түрткү болсо, Кыргызстан биздин мындай айтканда ажообуз же президентсиз үйдөгүлөр ар бир Кыргызстан атуулдары бүт баар түрткү болуп жардам берсек, ар бир спортсменге дем күч кубат берсек, биз дүйнөдө Кыргызстан желегин желбиреткен мыкты азаматтар көбөйөт. Спорт залдар бул аймактарды өнүктүрүү боюнча чоң долбоорунун бир гана бөлүгү. Анын алкагында алыскы региондарда соц объекттер салынып, ага бара турган жолдор оңдолуп, бүтүндөй инфраструктура жаңыланышы керек. Бул өзгөчө катаал климатта жашаган тоолуу чаткалдыктар үчүн да өтө маанилүү суроо. Эгерде Жээнбековдун бул концепциясы ишке кирсе, тышкы жана ички миграция көйгөйү да чечилип калат. Айыл жерине больница керек, ФАП керек. Айыл жерине мектеп керек, бала бакча керек. Айыл жерине жол керек, өчпөгөн свет керек, свет керек. Айыл жерине аргындатылган кредиттер керек. Мына ушунун баардыгын биз колго алып атабыз. Айыл жерине таза суу керек. Айыл жерине сууга суу керек. Ушунун баардыгы боюнча биздин программабыз бар. Ошол эле учурда бүтүндөй чаткал үчүн азыр жол абдан зарыл маселе. Сооронбай Жээнбеков бул суроону колго алып президент болуп шайланып калса, чаткалга келген шакафтар менен Албука аралыгын 3 жылда салып берерин убадалады. Анткени бул аралыктагы жолдун абалы чаткалдыктарды бушайманга салып келген. Ал эми Талас чаткал жолун Жээнбеков мөөнөтүн бүткөнчө салып берем деп белгилейт. Башкысы чаткалдыктар талапкерди колдоп берсе. Сооронбай Жээнбеков кыргыз көчү жолун улайт.